Так, шайлоого келдик, добушубузду бердик. Силерди да чакырат элем, келип чын дилиңерден татыктуусун тандагыла. Азыр айтмакчы койдун баасы 20 миң сом экен. 2,5 миңге сатып алууга болот. Алдыңкы 5 жылда кнопка баскыч жаман деп отуруңар келбесе, сөзсүз өйүңөрдөн келип туура тандоо жасап кеткиле. Аймак аралыктар деп аябай ыңгайлуу жасап коюштур. Келесин даже Бишкек ичинде деле Октябрь районунда катталсаң, бирок өзүң Ленин районунда жашасаң деле барып туруп шайлап кетер экенсиң. Аябай ыңгайлуу сон болуп тур. Каттооңор айылда болуп туруп өзүңөр Бишкекте жашап иштеп же студент болсоңор дагы андай отмазка болбош керек да. Айылга барыш керектиги депчи. Жашаган жериңерде эле фактически адрес боюнча эле барасыңар. Айылыңардагы кайсы депутаттар талапкерлер болсо, ошолордун бирөөсүнө айтыңар, бирөөнү эле. Ооба, бир округтан үчөө өтөт, бирок бирөөнү эле тандоо жасайсыңар. Урнага бюллетенди салып аткан моментте эмнеге сүрөткө тартайын десең тарттырбайт. Телевизордон көрсөң бүт чиновниктер эле кирип аткан деле тартып аткан, паспорттун берип аткан деле, отпечатыгын өткөзүп чыгарып аткан, бюллетен чыгарып аткан деле процесстерин көрсөтө беришет. Жанагы урнага салып аткан деле көрсөтөт. Мындай жөнөкөй жарандарды эмнеге жана бюллетен тартып эмес, жөн эле алыстан бюллетен салып аткан моментте да тарттырышпайт.